Саламатсызбы? Сизге бир суроо. Сиз кандай ата энесиз? Ар кандай жооптор кетти. Силерге жакшы кабарым бар. Идеалдуу ата эне жок. Билесиздерби? Балдарды өзгөртүүнүн кереги жок. Өзүбүз өзгөрсөк, өзүбүздүн үстүбүздөн иштесек, балдар автоматтык түрдө өзгөрөт. Анткени балдар биздин күзгү, балдар биз кылган нерсени кылат. Эгер биз агрессия кылсак, алар дагы ачууланат. Биз ушак сүйлөсөк, алар да ушак сүйлөйт дегендей, кыскасы, балдар бизден эмнени көрсө, автоматтык түрдө ошону кыла берет. Ошондуктан көйгөйлүү балдар болбойт, көйгөйлүү ата энелер болот. Демек, өзүбүздүн көйгөйүбүз менен иштешебиз, урматтуу ата энелер. Ал үчүн биринчи биз сүйлөп аткан сөздөрүбүздү көзөмөлдөйбүз. Оозуман кандай сөздөр чыгып атат балдарыма карата. Эгер оозуман балдарымды көңүлүн чөгөрө турган, балдарды кыжырданта турган, балдардын баасын түшүрө турган сөздөр чыгып атса, анда сөздөрүбүздү көзөмөлдөп, сөз куржунубуздагы жаман, негативдүү сөздөрдү позитивдүү сөздөргө айландырганга аракет кылабыз. Экинчиден, өзгөчө айымдар жана мырзалар деп деле айткым келет, үнүбүздүн тоону кандай? Тетиги алыстагы кошунабызга чейин биздин үнүбүздү угулуп турабы же кандай? Балага кичинекейинен акырын сүйлөп көндүрсө болот. Кыйкыруунун кереги жок. Биз катуу кыйкырганда балдардын мээсиндеги коргонуу механизми иштейт дагы, кадимкидей эле блокко түшүп калат. Баланын мээси жабылып калат дагы, биз андан кийинки айткан сөздөрүбүз шамал менен эле кошо сыртка эле кетет. Жаандыкка берилип кыйкырып өкүрбөйбүз, анткени балдар акырын, бирок ишенимдүү түрдө айткан. Ушунчалык өзүбүздүн оюбузга бекем ишенимдүү түрдө айтсак, балдар бул нерсени сезет. Андыктан тоонубуз менен да иштешебиз. Тоон, сөздөр, анан үчүнчүсү бул денебиздин тили. Башкача айтканда, сөздөрүбүз менен тоонубузду денебиздин тили толуктап турат. Мисалы, байкадыңыздар беле? Кичикей балдар келет дагы бир нерсе айтканда көңүл бурбасаң, минтип кичикей колдору менен бетиңизди кармап туруп, өзүн каратып коет да. Бул эмнеден кабар берет? Бул мени дене тилиң менен дагы, көзүң менен дагы укчу деген сураныч да. Сенин сөзүң эле эмес, мага сенин жүзүң керек, сенин кучагың керек деген нерсени, кабарды жеткирип аткан болот. Ошондуктан балдарыбыз кичирээк болсо, тизелеп отура калып, эки көзүм сенде, эки кулагым сенде, менин кучагым сага дайым ачык деген дене тилин көргөзсөк, ошентип үчөө эриш аркак болот дагы, балдарга аябагандай чоң сонун таасирин тийгизет. Ошентип ата энелер, дагы бир жолу баса белгилейм, үнүбүздүн тоону, сөздөр жана дене тилине көзөмөл кылып, бул нерседен машыксак, бизден мыкты ата энелер болбойт. Мен сизге толук ишенем, 100% ишенем. Сиз жеткилең ата эне боло албайсыз, сиз жана жаман ата эне де боло албайсыз. Сиз мыкты, үйрөнүп аткан, өсүп аткан ата эне боло аласыз.